iPhone'dun 3 közü var. Adamın 2 közü var. Dajjal'dın 1 közü var. Bирок көрүш маанисинде kim эмнени көргүсү келсе ошону көрөт. Биз билебиз ошо дүйнөдө дайым жамандыкты, ыпластыкты, жалаң арам нерселерди көргүсү келгендер бар. Шайтанга сыйынгандар бар, шайтандын шагирттери бар. Бирок кээ бир адамдар бар, булар дайым жакшылыкты көргүсү келет. Жакшылык маанисинде көп нерсени көргөнгө аракет кылышыбыз керек. Балким биз көрбөй калабыз, бирок эмгекти кылып кетебиз, биздин балдарыбыз көп жакшылыктарды көрөт. Ошондуктан жакшылык көргөндөрдөн булойду, көрсөткөндөрдөн булойду. Дажжал болуш кереги жок дүйнөдө. Дажжал бирөө эле болуп, ага жолукпай эле коелу, ага барбай эле коелу. Шайтандын шагирти болушун кереги жок. Ушул үч көздүү нерсе сизди бузуп койбосун. Буга маани бериңиз. Бул нерсе дажжалы жок эле, башка шайтаны жок эле сизди көп нерсе кылып коюшуга мажбур кылып атат да. Шайтан кылды дейт. Бирдеге кылып алып шайтан кылды дейт да. Шайтан сиздин Google'уңузду каяктан билсин? Сиздин телефонуңузду каяктан билсин? Ушул эже карындаштарыбызга да түшүнбөйсүн. Ушул көргөнү баягы жакшы тамактар, модадагы кийимдер, жакшынакай бир саат, сепичкалар, баягы кулакка такмай бирдекелер, көрүп отурган 24 саат ушундай да. Мындай. Ушундай болуп калган. Бул кыска видеолор өмүрүңдү түгөтөт, бирок сен буларды түгөтө албайсың. Телефондун ичиндеги нерсени түгөтүп болбойт. Пайдалуу нерселерди көрүшүбүз керек, пайдаланышыбыз керек.